Hurmatly okuçular, Alay Jules Said atındagı Innovatsiyalı Orta Mektebi askerge çeyin dayardık 10. klas. Mugallim Kudaybergenov Ömürbek Avlazoviç. Sabağız maksatı arkanday kırdallarga dayar boluga könügösüңөр. Ekinci, algaçkı tuura жардам берүүгө үйрөнөсүңөр. Üçüncü, медициналык каражаттарды колдонууга тарбияланасыңар. Алгачкы медициналык жардам, орусча айтканда первая помощь. Кайтарым байланыш түзүү үчүн суроолор. Жасалма дем алдыруу боюнча эмнелерди билесиңер? Экинчи, жараттарды таңуунун кандай жол жоболорун билесиңер? Üçüncü, шак дегенди кандай түшүнөсүңөр? Биринчи жардам боюнча, эгерде жабыркаган адам жабыркаган болсо, ага жардам берген адам өзү жабыркабаш керек. Биринчи ошо жабыркоо, жарат алуу эмнеден келип чыкканын караш керек. Бул электр тогунан келип чыктыбы, же уруштан чыктыбы, көчө урушунан, же автомобилдик жолдон неме болду, ушуну караш керек. Эгерде электричестводон неме кылган болсо, сөз түрдө ток болгон болсо, эгерде сен аны кармаган болсоң, сен уже сен урат ал. Себеби ал өлгөн адам ток өткөрүүчү болуп эсептелет. Анан биринчи жардам сөз түрдө туура жасалыш керек. Эч качан кайрылган жерди кайрып бурабаш керек. Эгерде жарат олуттуу болгон болсо, сөз түрдө 103 номерине чалып коюш керек. Биринчи адамга эң керектүү бул кан. 5 литрге чейин адамда кан болуш керек. Кан бул адамдын эң негизги керектүү зат. Ошондуктан кан кеткен учурда өтө жакшы жардам берүүгө аракеттениш керек. Аны жгут менен канды кетирбөөгө кандай жол жоболор? Эгерде путтан кеткен болсо, путту экөө бириктирип туруп, катуу байлап коюш керек. Себеби кан ошондо өтпөй калат. Үчүнчү, колду жгут менен байлап, илмек кылып жасаш керек. Андан кийин колдон майда кандар кеткенде дагы ошолор эрежелерди жакшы колдонуш керек. Сөз түрдө канды токтотордун алдында сөз түрдө ошол жер тазаланыш керек. Себеби ал жерде ар кандай вирустар болушу мүмкүн. Баштан кеткенде булар илмекче кылып туруп, нокточо деп коебуз. Тамактар менен, путта илмектер менен бири-бирине байланыштырып туруп, катуу байлап коюш керек. Колду сөз түрдө байлап туруп, моюнга илип коюш керек. Ошондо колдун оорусу азайып, кан кетүү азаят. Андан кийин адамга биринчи жардам берүүдө сөз түрдө адамдын тамырын кармап көрүш керек. Эгерде согуп жаткан болсо, ал адамга ооз аркылуу кол менен эки колдоп көп күч келтирбестен басыш керек. Шакшактын мааниси, шакшак тууру салыш керек. Себеби ошол канчалык тез жардам, биринчи жардам жакшы болгон болсо, оорунун сакайышы ошол деп улуу Гиппократ айткан. Андан кийин ооруду сөз түрдө, андан кийинки кароо жолдору, кандай тамак аштарды берүү керек. Булар жөнүндө эгерде түшүнүгүң жок болсо, медициналык кызматкерлерден түшүнүк алып туруш керек. Медициналык аптекада, бул өздүк аптечка жөнүндө айтайын, бул жерде үйдө медицина кызматкери болбосо, үкөл, шприц салынбаш керек. Себеби биз үкөл берүүгө укугубуз жок болот. Эгерде үйдө атаңар медицина кызматкери болгон болсо, анда аларды салсаңар болот. Биринчи кезекте ушул кызматтардын номерлерин билүүңөр зарыл. Себеби бир деген сөздү биз биринчи бир деп айтабыз. Ошондуктан 101 өрт кызматы. Бул Чоңолай районунда дароо тургунда иштейт. 102 милиция бар. 103 медициналык тез жардам. 104 газ кызматы, бул
Bizde иштебейт, себеби bizde үйлөр газ менен жылыбайт. 112 деген диспетчердик кызмат bizde өзгөчө кырдаал мекемесинде, милицияда жана райондук ооруканада бар. Ал эми 189 адам урду. Азыркы учурда адам урду деп актуу болуп жаткандыктан 189 номерине кайрылсаңар атайын кызматтар жардамга келет. Андан сырткары окуучулар, бул сабагыбыз практикалык саат башталгандыктан бизде өтө чоң сабак болгондуктан бул 24-түндө да улантып өтүлө турган сабак. Ошондуктан жакшы ойлонуп, кайтарым байланыш жакшы кылып, жөнөтүп турууңарды суранам. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.